жылдан бeri, бүгін ертеменен келгенден бeri, это неправильно вы делаете. Мен береле просьба, мен несанкционированно кирип келген жок, мен өзүмдүн жаран, өзүмдүн кечеки адамдар менен нейлиде бүгүнкү жылдыргам. Бүгүн ертеменен силерден исходя мен адамдар менен сүйлөшүп, 9:30-да учам деп анкестер мага айткансыз. Мен корккон жокмун байкадан, бул жигиттерден да корккон жокмун. Мен өзүмдүн келечегимден коркотом, ты понимаешь? Слушай, если коркотсоң, барсаң, мен ертеменен жакыр 8-де келдим, ты понимаешь? Эмне кылайын эместер, изначально должны были предвидеть. Сен туруп кеткен кандай? Эмне кыйып атасың? Түшүнбөйм. 9:30-да учам дедим. Собака. Мен айттым ба? Представитель айттым сізге? Представитель айттым кечегенде. Перед всеми говорили кечегенде. Жоқ, кече. 8 саат турдум. Ким айтты сізге? Ким айтты? Вот свидетель, представитель вышел здесь. Азыр мына түшүнсөң, Вылетом, түшүнбөйм, понимаешь? Мен ертең менен 8-де келгем, слушай. Кечеки мне пропустили, бүт барын вещи сдал, прошу. Обратно. брат. А почему не предупреждают там, ваши? Сабыр кишкен. Сабырды 10 saat күттім мен, 10 saat, кече 10 saat күттім. Мені ұшырасың. Давай oldu. Азыр уча албайсың, чын айтып коюм. Кандай болду? Давай азыр. Менчи? Президенттикке талапкер Садыр Жапаров алайдагы эл менен жолугушуусунда жыгылып түшкөн кыздарга жолукту. Жапаров өзү кыздардын саламаттыгынан кабар алып, ден соолугун сурады. Маалыматтарга ылайык, алайдын кыздары Курманжан менен Аделаиданын саламаттыгы бүгүнкү күндө жакшы. Оштогу окуу жайларда 1-2 курста билим алышат. Ошол күнү алайга эл менен жолугушууга Садыр Жапаров келет экен деп сүйүнүп, бизге волонтер катары туруп бергиле дегенде жан дилибиз менен сүйүнүп, толкунданып кабыл алып турганбыз. Күндүн суугуна байланыштуу ошондой окуялар болуп кетти. Жаңы жылдын алдында Садыр Жапаровдон куттуктоо сөздөрүн угуп кайттык дейт Курманжан жана Аделаида. Эске салсак, 20-декабрда үгүт иштеринде Садыр Жапаровду коштоп жүргөн 2 жаш кыз эс үчүн жоготуп кулап түшкөн. Кийин президенттикке талапкер өзү бул окуяга байланыштуу колдоо тобундагы жаш кыздардан жана алардын ата-энелеринен кечирим сураган. Кыздарга бардык керектүү медициналык жардамдар көрсөтүлүп, учурда өздөрүн жакшы сезишүүдө. Жеке мен алардын керектүү жардам алышына кам көрөм. Ошондой эле тарапташтарымдын берилгендиги жана бийик колдоосу үчүн терең ыраазычылык билдирем деп жазган Садыр Жапаров. Булак элдик медиа. 9 жаштагы Асема Шакированын үй бүлөсүнө материалдык жардам көрсөтүлдү. Ал буга чейин УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылуу жасагандыгын УКМКнын басма сөз кызматы 22 декабрда билдирди. Өзүнүн видео кайрылуусунда ал пандемия учурунда үй бүлөсү кыйналганын айткан. Анын айтымында мектепте апасына кысым көрсөтүлүп, мектептин жетекчилиги анын апасын оор абалга алып келген деп билдирген. Бул кайрылуудан кийин УКМК мектепти текшере баштаганын кабарлаган. Маалыматка ылайык, Асеманын үй бүлөсү 5 адамдан турат жана жардамга муктаж. Ошентип УКМКнын башчысынын тапшырмасы менен үй бүлөгө тамак аш, жаңы жылдык белектер жана балдар үчүн буюмдар менен жардам көрсөтүлдү. Өз кезегинде кыздын үй бүлөсү жардамы үчүн УКМКнын жетекчилигине ыраазычылыгын билдиришти жана ал бул маселенин объективдүү жана акыйкат чечилишине ишеним билдирди. Мындан тышкары, Асеманын кайрылуусунда айтылган бардык жагдайларды иликтөө үчүн атайын комиссия түзүлүп, анын жыйынтыгында тиешелүү баа берилет деп белгиледи басма сөз кызматы. Булак элдик медиа. Парламенттин экс-спикери Зайнидин Курмановдун кызы Малика Курманова президенттикке талапкер Садыр Жапаровду колдоо иретинде 5 миллион сом берген. Мындай маалыматтарды Борбордук шайлоо комиссиясы жарыялады. Ал ортодо Курманов өзү Вести Кейджи менен болгон маегинде анын кызы өз алдынча чечим чыгара турган бойго жеткендигин айтты. Менин кызым 40 жашта, деди Зайнидин Курманов. Ал өзү үчүн жооп берсин, ал чоң адам. Мурдагы төрага кыз ишкерлик менен алектенерин белгилеп өттү. Булак элдик медиа. Президенттикке талапкер Канатбек Исаев шайлоо алдындагы штабынын таркатылышы тууралуу маалыматка Facebook аркылуу түшүндүрмө берди. Ал өз ишин улантып жаткандыгын жана Нарын облусунун Кочкор районуна бара турганын билдирди.
Бүгүн көп жалпыга маалымдоо каражаттарында, интернет булактарында Исаев толук кандуу шайлоого катышпайт экен, сүйлөшүп алыптыр деген жалган маалыматтар чыкты. Эч кандай андай болгон жок. Штабта анча-мынча өзгөрүүлөр болду. Кадимкидей иштеп жатат деп кайрылды Исаев. Аламан улактан тартылып алынган видео социалдык тармактарда көпчүлүктүн нааразычылыгын жаратууда. Анда чабандастар ат менен муз үстүндө улак тартып жатып, муздун астындагы сууга чейин кирип кетишкен. Сууга кирген ат алын жоготуп, бутуна тура албай калган. Видеонун автору ат өзүн жоготуп койду. Убал айланайын убалго. Улак бир күндүк ат керек го деп кейип жатканын угууга болот. Интернет колдонуучулар бул көрүнүштү жаныбарга карата зөөкүрдүк мамиле катары сыпатташууда. Булак элдик медиа. Жалал Абаддагы санаторийди басып алуу аракети токтотулду. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык 18-19 декабрь күндөрү Кыргыз курорт туризм башкармалыгынын жетекчисинин милдетин аткаруучу Күчөков жана ал мыйзамсыз дайындаган Жалал Абад санаторийинин жетекчисинин милдетин аткаруучу Айтиев баш болгон бир нече адамдар санаторийдин аймагына кирип, жетекчинин кабинетин күчү менен ээлеп алууга аракет кылышкан. Бирок аталган санаторийдин директорунун милдетин аткаруучу Сатыгулов чогулган жарандарга учурдагы директор Абышкаев ооруканада экендигине байланыштуу аны кызматынан алуу мыйзамсыз экендигин билдирген. Белгилей кетчү жагдай, чогулгандардын арасынан бул ишке УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин тиешеси бар экендиги тууралуу кыйкырыктар угулган. Бул факт учурда имаратты өз эрки менен басып алуу беренеси боюнча Жалал Абад шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан тергелип жатат. Күчөков жана Айтиев шаардык милиция бөлүмүнө алынып келинди. Камчыбек Ташиевдин аталган окуяга эч кандай тиешеси жок. УКМК Ташиевдин атын жамынып, мыйзамсыз иштерге баргандарга катаал чаралар көрүлөрүн эскертет деп айтылат маалыматта. Булак элдик медиа. Конституциялык кеңешмеде баш мыйзамдын долбоорунун биринчи варианты иштелип чыкты. Бул тууралуу Азаттык кеңешменин төрагасы Бекбосын Бөрүбашевка таянып жазды. Бөрүбашевдин айтымында азыр элден түшкөн сунуш пикирлерди чогултуп бир системага салуу иши жүрүп жатат. Юрист жана лингвист адистерден турган эксперттик топ түзүлдү. Ал белгилегендей баштапкы вариант жогорку кеңеш иштеп чыккан редакциянын концепциясына дал келет. Биринчи вариантын жаздык. Долбоорду бир сыйра иштеп чыктык. Биринчи варианттын негизги концепциясын өзгөртпөйбүз. Ошонун негизинде алымча кошумча берип жатабыз. Азыр ошонун үстүндө иштөөдөбүз. 17 ноябрда жогорку кеңеш баш мыйзамдын жаңы долбоорун коомдук талкууга чакырган. Аны талкуулаш үчүн 20 ноябрда Конституциялык кеңешме түзүлгөн. Анын 98 мүчөсү бар. Булак элдик медиа. Бир эркек менен эки өспүрүм Бишкектеги Горький көчөсүндө токтоп турган автоунааны уурдай качты деп шектелүүдө. Бул тууралуу каланын Октябрь райондук милициясынан билдиришти. Honda Fit автоунаасы 16 декабрда түнкү саат 3 менен 6 ортосунда уурдалган. Кожоюну кайрылган соң укук коргоо органдары Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 206 беренесине автотранспорт каражатын уурдоо боюнча сотко чейинки өндүрүштү баштаган. Кылмышка шектүү катары 28 жаштагы бир киши жана эки өспүрүм кармалды. Чоң киши Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоо жайына киргизилип, өспүрүмдөр жашы жете электигине байланыштуу милдеттенмелер жүктөлүп үйүнө жиберилди. Милиция бул жарандардын башка кылмыштарга тиешеси бар жогун иликтеп жатат. Булак Спутник. Бүгүн 22 декабрь күнү Ош шаарынын Нариман орто мектебинде 500 орундуу имараттын ачылуу аземи болуп өттү. Маалым болгондой, ага президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов, билим берүү жана илим министри Алмаз Бейшеналиев жана Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев катышты. Кошумча имарат 500 орундуу болуп 24 бөлмөдөн турат. Анын курулушуна 54.348.972 сом сарпталган. Каражат коррупцияга каршы күрөштөн түшкөн акчадан каржыланды. Булак турмуш. Ички иштер министрлигинде 6 автоунааны тапшыруу аземи болуп өттү. Министрликтин басма сөз кызматынын маалыматы боюнча, иш-чарага министр Улан Ниязбеков, министрдин ордун басарлары, Ички иштер министрлигинин борбордук аппаратынын башка башкармалыктарынын кызматтарынын жетекчилери жана жарандык коомдун өкүлдөрү катышты. Ушул жылдын 5-6 октябрында болгон окуяда ички иштер органдарынын автоунаалары талкаланганын көргөнбүз. Ошондуктан ишкерлер жаңы жыл алдында биздин милицияга автоунаа тапшырууну чечтик, деди демөөрчүлөрдүн бири Кайрат Аманов. Бул автоунаалар Баткен, Жалал Абад, Чүй облустарына, Ош шаарына жана ички иштер министрлигинин ички аскерлерине муктаждыктарына жараша берилет. Булак Баракелде.
Бүгүн 22 декабрга карата өлкөдө коронавирус жана пневмония илдетинин жаңы 175 учуру аныкталды. Бул тууралуу Коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Ахматова өкмөттүк онлайн брифингде билдирди. Жаңы учурлар Бишкек шаарынан 48, Ош шаарынан 2, Чүй облусунан 41, Ош облусунан 11, Талас облусунан 7, Ысык Көл облусунан 31, Жалал Абад облусунан 12, Баткен облусунан 16, Нарын облусунан 7 катталды. Ошентип өлкөдө жалпысынан 79.429 адам ооруга чалдыккан. Өткөн сутка ичинде 295 адам оорудан айыгып ооруканадан чыгарылган. Алардын жалпы саны 73.300гө жетти. Оорудан айыккандар Бишкек шаарынан 105, Ош шаарынан 6, Чүй облусунан 68, Ош облусунан 16, Талас облусунан 8, Ысык Көл облусунан 49, Жалал Абад облусунан 22, Баткен облусунан 15, Нарын облусунан 6. Акыркы бир сутка ичинде коронавирус инфекциясынан 4 бейтап, Бишкек шаарынан 3, Ысык Көл облусунан 1 бейтап каза болду. Бул оорудан көз жумгандардын жалпы саны 1335ке жетти.